Assalamu alaikum ардактуу көрүүчүлөр, мекендештер амансыздарбы, сак саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Кайрадан Арашан темасы. Бүгүн биз Талас жергесиндебиз. 5 май. Көпчүлүк айтышат, Арашан койлору бул байдын кою. Муну жайлоого бакканга болбойт дейт. Биздин атактуу фермерибиз, эл арасында жүргөн Бокоев Кенжебек деген агабыз бар. Таластын кулуну, Талас жергесин. Ушул агабыз бизди чакырды Таласка. Бүгүн эртең менен келдик, Жайыттагы сарайына келдик. Жайы кышы төлдү дагы ушул жерден алат экен. Ушу тоодо көрдүңүздөр туугандар. Жайында дагы кышында дагы ушул жерде экен. Мен Арашан койлорумду көрсөтөйүн деди. Кенжебек агабыз Кыргызстанда эң көп сандагы Арашан коюн кармаган агабыз. 400 баштан ашык ургачы туар кою бар. Азыр Кенжебек агабыздын иниси Кубаныч агабыз бизге толук маалыматты жардамчы болуп көрсөтүп берет. Азыр Кубаныч ага менен мен бир саламдашып алайын. Ушул 400 баштан ашык Арашан койлорун көрсөтүп беребиз. Кубаныч ага, ассаламу алейкум. Алейкум салам. Кандай иштериңиз жакшыбы? Жакшы, кош келдиңер. Өтө сонун жерге жайгашып алыпсыздар. Келип мен суктанып атам. Ар бир фермердин ушундай жайыты болсо деп суктанам да. Негизи айтыңыз, 400 баштан ашык деди. Кенжебек ага бул Арашан койлорун канча жылдан бери кармап келет? Бул кармап келгени 24 жыл болду. 24 жылдан ашты да. 24 жылдан ашты. 24 жылдан бери ошо койдун селекция кылып, алып келатканына 24 жыл болуп калды. Биз учурда Талас облусунун Кара-Бура районундагы Шекер айылындабыз, Шекер Грозный. Аманбаев айылы. Азыркы аты Аманбаев айыл экен. Ушу айылдын мисалы тала жерлерин бир аз өйдөсүндө, бул жактар адыр. Мына ушул дал ушул жерден туугандар жайлоо жайыт башталат экен. Кышында мына ушул жерде жайыттайт. Могу жер кандай десем? Кысык ушул эле, могу жерде азыр сарай бар, ылдыйда. Ал жакта көрсөтөбүз туугандар. Койлор азыр бир жайылып туруп келди. Кана баштайлы, параметрлерин көрсөтөлү. Мисалы мыногу орто жаштуу же 1-2 тууган токто окшойт. 4 тиш. Кулак баштарды карап коюңуздар, буттардын жоондугу. Негизи булар айыл тарапка түшпөйт да, жайык ушул жерде жүрөт, Булар күзүндө куу тагында 1,5 айга ылдый сарайга түшөт. Куу тагында эле түшөт, калган убактарда кышы жайы ушул жерде. Төлдү да ошол жерден алабыз. Бүт бары ошол жерде. Жайында жайлоого кетет. Демек, сиздерде кормовой база көбүнчө талаадан оттойт. 95%. 95%. Туу тагында эле бирке подкормка кылабыз. Поддержка катары. Поддержка катары, подкормка кылып, жардам. Основной жайыт менен чыгат да. Жайыт менен. Кышы жайы жайыт менен. Сиз да угасызбы? Башка региондордо бул Арашан деген кой тоодо жүрө албайт дегеннен негизи мен өзүм бул жака июнь айларында келейин дедим эле. Кенжебек ага келе бер. Ошо бир факт катары көрсөтөйүн. Бул койлор негизи адаптация болсо любой климатта жүрөт деди. Булар кышы жай айтып атат, кышы жай жайытта жүрөт бизде. Бизде ошо туу тагында эле бирке подкормка, а так эч эмес жок. Булар сондон эле жүрөт. Булар ашып, эме кылып, жайлоого деле барып келет. Ал жактан проблема жок. Сиз демек бул сөзгө кошулбайсыз? Бул сөзгө кошулбайм. Просто көпчүлүктүн түшүнүгү ошондой болуп калганда, үйдө короо деле багыш керек, эмес керек дегенчи. Жайытка эле булар жүрөт, кайдымки койлордой эле болуп. Аз баары чоң койлор болгон үчүн көргөндөр үчүн мындай жапыз болушу мүмкүн. Арасында жөнөкөй кой кошуп коюш керек экен да, 1-2-3 ошондо билинет экен арасынан. Кенжебек ага айтты, бул жерде 85 сантиметрден 92 сантиметрге чейинки койлор деди көпчүлүгү. 92ге чейин эң чоңдору чыгат деди. Негизи 95тен жокоркусу өзү Арашандын параметринде 85тен жокоркусу толук жоо берет. 85ти кой деле өзү бою узун кой. 90дук койлор өтө аз. 92лер анда чанда выставкаларда гана кезигет туугандар. Койлордун параметрлерин көрүп атасыздар. Так, кормовой база толук өзүбүздөн чыгат деди. 95% талаадан оттойт экен. Жай кыш ушул жерде жүрөт. Азыр эң арык мезгил экен да. Коз эмизип. Коз эмизип, мына жаңы эле сапкан бүтүп,
бүттү болуп эмелеп атат да. Бул козулар Черный принцтин козулары. 2 жылдан бери искусственный осеменение кылабыз. Искусственный осеменение кылабыз 2 жылдан бери. Мына кызылдарга кызыл кочкор кошобуз. Быйыл адмиралды кошконбуз. Адмирал кочкор, не? Адмиралды кочкор кошконбуз. Мына кызыл козу адмиралдын козусу. Эркек коз. Мына коздун бир параметрин карап коюңуздар. Келиңиz Кубаныч ага. Мен туттум, сиз кармап кулак баштарын көрсөтүп бериңиз. Адмиралдын козусу. Бул адмиралдын козусу. Канча айлык болду экен? Бул мартовский. Марттагы. Буюрса 1,5 ай болуп калыптыр ошондо. Адмиралдан. Кенжебек эми кочкорго кандай басым жасайт? Негизи ушунча койго анча-мынча кочкорду ыраа көрө бербесе керек. Биз эме алабыз. Кара койлорго, кара маткаларга, кара кочкор кошуп, кызыл маткаларга кызыл кочкор кошуп. Свет бузулбасын деп 2 бөлүп ачыктабыз да искусственный. Искусственный осеменение болгондо да. Кочкорду жөн кошпойсуздарбы сиздер? Жөн кошпойбуз. Үйрөнүп алыңыздар туугандар. Айырмасы кандай болот экен? Мурун эми жөн кочкор коюп жүргөн да баары бир. Мурун эми бирке болуп жүргөн, ошо 4 жыл болуп калды. 2 жылдан бери искусственный осеменение болуп калдык да. Айырма кандай болот экен? Айырмасы жакшы болот. Кочкор кыйналбайт. Бир кочкор менен көп койду эми чыгарсак. Кочкорлорду аралыктан кармап эле, уруктугун алып коюп эле. Ошо на место алып туруп эле. На место алып туруп, на место качыртабыз да. Муну коюп жибере бериң сен, бир баскан. Машалла, көз тийбесин. Адмиралдын баласы. Башы. Кулак, баш. Жаагы узун жаак экен, э? Чоңойсо өтө жаак узун, горбоносый кочкор болот окшойт. Демек, фермерлер, сиздерди мына Кубаныч ага дагы бир ирет ушу искусственный менен чакырат. Төлдү көрүп атасыздар. Адмирал балдары да өтө жакшы түшүптүр. Кара козулар, кызыл козулар бири-биринен калышпайт. Бул жерде негизинен эки өң экен, э? Кара жана кызыл. Ошо эки өң, эки кочкордон. Ошо 2 жылдан бери ошентип коюп атабыз. Азыр кочкор алыш деле кыйыныраак болуп калбадыбы? Талаш. Кара козулардан бирди тутуп көрсөтсөк сонун болмок. Бирок көрүп атасыздар, э? Черный принцтин балдары кандай жүргөн. Бир четтен эми бир жоошурагын тутсак жакшы болот эми. Биз азыр талаадан көрсөтүп атабыз туугандар. Козулар өтө жакшы түшүптүр. Козулар дагы туулгандан баштап талаада басат экен да. Бул козуларды азыр жайында кармаса өтө баягы группаларга сулуу козулар түшөт го. Алар да басып кое турган козулар болот окшойт, э? Булар башка короолордо үйдө багылбайт да биздики. Основной жайыт майынысың. Если буларды арналып бага турган болсо, булар ашып чыгып калат. Машалла, көз тийбесин. Кени булардын каны бар. Черный принц өзү. Мына Черный принц өзү бою 1,6-бы? 1,6. Бул ургачы болсун. Кетип барат. Ургачы. Черный принцтин козусу. Жылда башка кочкор коет. 2 жылдан бери ошону коюп алып атабыз искусственно. Быйыл күзүндө Черный принцтин биринчи кыздары качат экен да. Быйыл эми башка кочкор. Сиздер кандай? Токтуларды 1 жашка чыга эле качырасыздарбы же 1,5 жашында качырасыздарбы? 1,5 жашында качырабыз. Эң жакшы. Биз мына токтуларды эми жакында эле коштук да бирок. Мына былтыркы токтулар, э? Булар былтыркы токтулар, булар аны кочкордон чыга элек. Бар однотипный деп коет го. Кара кызыл однотипный экен. Бул жыйылмалар эмес. Кенжебек ага жана бул жака келе жатканда айттым мен 24 жылдан бери бир штук кой сатып алган эмесмин деп. Жалаң өзүмгө өткөм деп. Башка короодон кой кошулбайт, эме албайт. Бонитировкадан туугандар 400 баш кой өткөн экен. Карашан кой катталып башталганда, ошо мурдун байке, искен байкелер келип, ушул жерден 400 баш бонитировкадан өткөрүп кеткен. Мына коздун тутсак болчу да экен, э? Мына жерде тайгак болуп атат. Ооба. Тегиз жер эмес.
Мына туугандар. Кара козу. Жүнү да жылтырак. Жылтырак. Ой, биринен бири сонун экен. Бул жакта эми адмиралдын козусун караңыз. Мына козуну. Машалла. Эгиздер бар. Жылда канча эми 100% төлөй ала алабы? Мисалы эгиздер туулуп эсептегенде кээ бирлер 120%га чейин чыгаргандар бар дейт. Биздики баягы короодо болсо 120%га чыгармак. Биздики жайыт болгондуктан ошо 100% алабыз да. Если баягы чүйдөгүлөрдө болуп, короодо кармап эме алсак, анда 120%, 130%га чейин жетмейт. А биздики жайытта болгондуктан ошо 100% да мындай средний. 100% алабыз. 100%. Өлүм житими ордуна эгиздер толуктайт. Эгиздер толуктайт, ошо менен 100%. Дагы кандай суроолор берсек туугандар, көрдүңүздөрбү? Бул селекция жол 24 жылдан бери жүрүп келатыптыр. Жылда кочкорлук коюп келет экен. Тандап 2 жылдан бери искусственный осеменениеге өтүптүр. Кормовой базаны толуктадык. Көрдүңүздөр суроолордон. Бир штук да башка сатып алган эмеспиз. Жалаң өзүбүздүн короодун койлору деди. Азыр эң арык мезгил экен. Бул жакта дайым кышында коңуш калабы же жалгыз сиздер каласыздар бул жакта? Бул тегеректе жалгыз эле биздин короо калат. Калган баары айылга түшүп кетишет. Айыл бул жерден 18-19 километр да. Айылдан өйдө 19 километр. Кышында бир аз жемчөп алып келип коесуздар. Кышында бирке жемчөп алып келип, жанагы татуу сууктарды бирке подкормка кылып турабыз. Кыштоо дал ушул жактан болот экен. Адаптация болгон, кайсы климатка барса жашай турган койлор экен. Зоотехниктер айтат го, искусственный осеменениеге өткүлөө деп. Искусственный осеменение жакшы негизи. Кочкордун уруктугун алганда жанагы зоотехниктер бөлөт да лабораторияга салып атканда, слабый урукту бөлүп салып, жалаң күчтүү урукту бөлүп калып, искусственный ошонусу жакшы дешет да. Искусственный жакшы, койго да жакшы, кочкорго да жакшы, козулар да жакшы жүрөт да. Мындай кочкор уруктугун бөлгөндө эң жакшыларын бөлөт дедик. Анан жакшы жагы кочкор чарчабай турганда жакшы уруктугу түшөт да. Муну аралатып жибергенде башында 10 койго жакшы секирип кийин чарчап калганда секириши мүмкүн. Ошолордон кочкордун бир секиргени 20 койго жетет да. 20 доза болот, 20 койго секирет. Мисалы кочкорду кой көрсөң, ал 20 койду качырыш үчүн ал 20 жолу секириш керек да, бир жагы элечи. Ошондо кочкордун слабость болот, уруктугу да баягы слабый болуп калат да. Колдон келсе ошо уруктугу күчтүү болуш үчүн искусственный болгон жакшы. Эми Кубанычбеке эң акыркы суроо бул чарбадан. Жылда күзүндө көп фермерлер эми тазалайт. Ачыгын айтканда мен бул жерде брака деп чыгарган менин оюм боюнча эки эле козу көрдүм болгон. Ал дагы бирөөсү могу ала козу, бирөөсүнүн бели ак экен, эки эле козу бар экен. Могул жакта жатат. Артак. Мындай брака чыккан бир 1% да чыкпайт окшойт бир жылда. Жок, канча чыкпайт. Мына ушу эки козуну көрдүм болгону. Козуларды эме кылып азыр ылдыйкы сарайга барганда көрсөтөбүз. Биз козуларды до конца откорм кылып багып, уруктугун урукка сатып, этке кете турган этке сатып, өзү сорттоп туруп анан сатабыз да. Тагыраак айтканда, уруктуга кете турган жакшыларын уруктуга сатылат. Урукка сатылат. Мисалы, муногу козу уруктуга кетет, мына эки козу. Мисалы үчүн мына. Мына эркек козу. Куйрук разрез чёткий, тартылып турат денеге, сулуу, бели узун. Бул козу куйругу бир аз чоңураак, кулактары узун, бойдон бере турган козу экен. Могу козу мага жакты, бели өтө узун экен. Бир 20% этке, 30% уруктукка, калган ургачын алып калат окшойт, Ургачыларды ошо алып калабыз. Где-то 80-90% күзүндө выбраковка кылабыз да. Койлордон сорттоп алып, кайра ордуна кошуп, 80-90 баш ушундай жылда чыгарып сорттоп турабыз. Ремонтный молодняк дейт, Ремонтный молодняк.
Ургач токуларын эң жакшыларын алып каласыздар. Сортировка болот экен туугандар. А бир жылда канча картан кой чыгышы мүмкүн? Бир 10 кой чыгабы бир жылда? Сатууга кайра. Чыгат. Чыгып калат, э? Айрыкча сиздердики моундай табигый жайытта жүргөн үчүн чыкканга аргасыздар. А короодо болсо жүрө берет. Короодо болсо эми алар жүрөбү. Биздики көбүнчө эле ошо 90-95% жайытта болгондуктан сортировка кылып турабыз да. Эми ит куштан кандай коргоносуздар эми? Бул 400 баш койдон бирөөсүн эле жесе $500 жеп кетет экен да. Өлдү дегенде. Кудай сактасын. Жерде малчы бар, малчы карайт. Чоң-чоң иттер бар, күндүзүн эме короо кайтарган. Кадимкидей эле сарайдагылар илгерки чабандардыкындай эле система да. Бул жагын көрдүңүздөр туугандар. Азыр биз акырын сарай тарапка өтөбүз. Бул ар бир фермердин же болбосо жайытка чыккан бир чарбагердин көйгөйү бул. Ит өтө жакшы бизге пайдасын берет. Айрыкча бул кой багытында, кой чарбачылыгында. Ушу жаз келгенде көбү сурайт, жакшы ит таап бергиле, малды жакшы караган депчи. Жакшы ит бар. Түн менен кабай короо кайтарып жүрүп чыгат. Мына козуну көрдүңүздөр туугандар. Опа! Кеңиз Кубаныч байке мына. Тутуп алдым. Дагы бир үрктү да койлор. Бул принстин баласы. Черный принц дейт. Черный принстин баласы. Жашыраак коз экен, э? Где-то 1 айга жетпеген. Так, бизге бутту мынтип кармап көрсөтүп коюңуз, бир бутун калыңда. Буттун калыңдамы? Жуундугу. Куйругу. Папа. Мына куйрук. Куйруктар өтө сонуный. Кулагы. Куйрук жалбырак курак. Адам мынга бир аз чоочуп турат туугандар. Бул талаа түздө жүргөнү билинип турат. Талаада жүргөн. Жактан өтүп кетет го, э? Кулак бири-бирине жетет экен. Мына козунун мага жаккан жагы мына широкийлиги көрдүңүздөрбү мына? 3 эл келет экен туугандар. Желкесин көрсөтсөңүз, жоондугун. Жоон жолпу коз экен өтө. Салмакка иштете турган, салмакка колдоно турган коз кучкур экен. Машалла, Черный принстин козулары. Кан кууйт экен да Кубаныч байке, сөз. Кан кууйт булар. Бизде кан кууп, жакшы кочкорлордон, жакшы эмелерден. Машалла. Мына туяктын чоңдугун көрдүңүздөрбү? Туягы чоңду тандагыла, бели узунду тандагыла, жиликтүүнү тандагыла деп коет го. Азыр эле кулагы где-то бир 18 бар го дейм. 18. Кана? Мына туугандар. Көрдүңүздөр, бир 17 бар окшойт. Мен монтөр үйрөнүп калдым очечи. Бир 17 бар. Коз-кочкордун азыр эле кулагы. Күзгө чейин жыйдымадан өтөт. Шалпан кулак, эркек коз экен коюп жибере бериңиз эми. Койлорду бир көрсөттүк, сарайда көрсөтүп кетели туугандар. Машалла, көз тийбесин. Азыр кашарды айттык. Кашар өтө жакшы жерге жайгашыптыр. Шамал жок. Сайда суу бар экен. Бул жака электр жарыгы келбептир, бирок движок менен жанакы солнечный панель бар го. Күндөн энергия алып берчү. Ошону коюп тур туугандар. Движок сарайга жаркылат экен төл мезгилинде. Могул жакта үй турат. Бул күндөн энергия алып берүүчү панель экен туугандар. Азыр мына ушул сарай, койлор азыр ылдый карап сууга түшөт. Бир аздан кийин түшкө жакын. Могул сарайды көрдүңүздөр. Сарай канча размери, канча кой батырса болот? Бул жерге 3 атар коюп атат. 95ке 13. 95ке 13 жабык сарай, э? Жабык сарай. Алдында 4 катар 4 отсек бар. Булар күн ачык кезинде ошол жерге таштайбыз да койлорду. Бул 400 кой ал жакта өтө кеңири жүрөт экен да. Кеңири жүрөт. Хош. Тоодо жүргөн мал ошентип үркөнчөк болот булар. Козуларды кармаганда эле билинди, жанагы биринчи жолу кармалганда чочойт го. Көчөттө отургузуптур, бул жака. Булардын бүт баары дуб көчөт. Дуб Бишкектеги чоң дарактар. Ошолордон алып келип, жерди алып келип бочка менен сугарабыз.
суу сайдан агат да, бочка менен алып келет да. Бочка менен, трактор менен алып келип, бочка менен сугарып турабыз. Бирisi жашылдандыруу жагында өтүп атабыз да. Так, байкашымча сене балы бар экен. Чопкана бар. Могул жерде семент акурлар бар экен, Бул жерге ошо подкормка алганда ошол жерден берип турабыз. Башталган. Кышында кандай климат бул жерде? Кар жатат, бирок шамал жок окшойт менимче. Шамал жок, бул жерде далда. Сарайды ошого жараша салынган. Сайдын ичинде бул жагы дөң, бuyog'i дөң. Жанагы чүйдүкүндөй нымдуу суук эмес, бир кургак суук болот окшойт бул жер. Кургак суук болот. Бул жер кыштоо болгондуктан көп деле анчалык суук болбойт да. Бул жер тоо арасы ык болот да, анан жылуу эле болот да. Башка жерлерге караганда бу жер жылуу эле болот. Мына туугандар, мен Арашан койлордун эң арык мезгилинде келип тарттым. Баары кооз эмизип, коозлары бир ай, 2 ай аралыгындагы как раз сүткө тойбой турган, энесин арыктаткан, соолуткан мезгил экен, Энеси дагы көк жеп, этин качырып, же коозун тойгозо албай кыйналып аткан мезгилде келип калыппыз. Бир айдан кийин келсек, коозларды, энелерди тааныбай калса керек. Булар бат өзгөрүп, мына көк көтөрүлгөн сайын бат өзгөрүлүп, бат өзгөрүп турат да. Азыр койлор сууга түшүп баратат, этиги сайда суу бар. Туугандар, кенжебек методикасын сиздер да колдонуңуздар. Көрдүңүздөр, искусственный осемнениеге өтүңүздөр. Кочкорду бул искусственный осемнение алдыруу көйгөй эмес, лабораторияга апарасыздар, сактап турасыздар. Убагы келгенде 1,5 ай эми куут деле күтөт да. Кочкор секиргенде тез бүтөт да. Кармайт, атып коет, болду. Эң жеңил иш туугандар. Бирок кочкордун эң мыкты уруктугуну бөлүп туруп коесуздар. Тагыраак айтканда. Кочкор да кыйналбайт, кой да кыйналбайт. Кетет ушуну менен. Аралыктан иштөө дейт туугандар мына. Сапатка жакшы болот да бул нерсе. Сапат. Эми бул искусственный кылгандар бизде өтө аз кой боюнча. Бирок уй боюнча искусственный кылгандар көбү билет. Искусственный осемнение дегенде койдукун жакшы түшүнбөйт да, уйдукун жакшы түшүнөт. Мисалы, уйга бугадан качканда башка туулат, искусственный койгондо башка туулат. Муну эми анткени ада кам бар, бөлөзөмө бар. Ошо жакшы болот да. Эми бул Кыргызстандын дээрлик көпчүлүк аймагында искусственный осемнениени колдонуп келет да, уй тармагында. Ошого мисал кылып айтсак болот туугандар. Ошон үчүн сиздер да сандан сапатка май айында келдик. Буйруса июнь айларында дагы талаш жергесине келебиз, балким июнь айларында жайлоодон көрсөтөбүз. Быйыл биздин программа туугандар Арашан койлорун табигый жайытта кандай жүрдү, ошолорун көрсөтүп беребиз туугандар. Жайлоодо жүргөн сарайлар өтө көп экен. Сиздер биз менен быйыл күзгө чейин Арашан койлорун көрүңүздөр. Азыр биз Кенжебек агам Ылдыйк айылдагы сарайына барабыз. Туугандар, ал жакта кочкорлорду көрсөтөбүз, сарайын көрсөтөбүз. Биз тоодогу кашарына гана келдик. Азыр айылдагы кашарга барабыз туугандар. Туугандар, биз сарайга келдик. Бүгүн кооз кочкорлорду көрсөтүп беребиз эми. Тоодогу койлордон кийин. Мына туугандар, уруктук кочкорлорду көрсөтүп беребиз. Урукка кочкор издеңиздер. Вариантка карап көрүңүздөр. Жаккан болсо байланышасыздар. Ал могу чоң кочкорлордун параметрлерин көрсөтүп беребиз жеринен сиздерге туугандар. Жакта кочкор көп. Уруктуга кочкорлор. Мына. Баштайбыз, машалла. Чоң кочкорлорду көрдүңүздөрбү? 4 киши кочкорлор экен туугандар. Кайсы кочкордун балдары болуп калат? Черный принц, биринчи балдары. Биринчи балдары. Мына ошейник салдык, ушуну параметрин көрсөтөбүз туугандар. Карап алыңыздар, боюн өлчөйбүз. Жардамдашып коюңуздар. Кара кочкор. Шеригин бери айдап коюш керек. Болсо чочуй берет. Кара кочкор 4 тиш, жүн щетка. Машалла, баш куйрук. Баягы кулакты сиздер кыска деп ойлошуңуздар мүмкүн. Башы чоңдугунан кулак ушундай болуп калат мына. Моя кашып кетти, көрдүңүздөрбү? Көп түрүнкү. Өрөөнү түз коюп коюңуз. Суу жылып кетти. Канча болот экен ошол жерде? Где-то 1,01 туугандар. Минимальный арыктаса 1 метр болуп калып экен да бул кочкор, Кыскасы 4 тиш кочкор. Метрден бир аз ашат экен да туугандар. Түшүп кетти бери үрүйүн жак.
Oldu, koyup жүреріңіздер. Так, tuyaklar tuğanlar. Buttun çoğunlukları, kuyruqtарды qarap turыңızдар. Так. Kuyruq zerkalni razrezi menen. Бұл стоячий күрдік туғандар. Стоячий күрдік. Жалпы чоң құйрықты мүйтіп тартып тұрыш та оңай емес. Так, құлақтары қанша шығады бұл қошқардың? 21 екен, Құлақтары 21. 21-ге жақын екен да. Мұның ұзындығы қанша түсі болды? Ұзындықты. Мойнына бір басып қойыңыздар. Жоқ, нол жерден түсті. Нол жерден. Өтіп кеттіңіз biraz. Шындай қылды, болды. Bir 38. Мұндай қылғанда мына түс түседі туғандар. Сіздерге қазір өтіп кеткендей болушы мүмкін. Менің көзімнің қырыменен 1.38 құйрықтың ішіне шейін. Ұзындығы қошқардың. Бер басын деп қойыңызшы. Так, Черный принцтің бірінші баласы 4 диш. Жаңағы қойлардың қозыларынан, не бұл? Черный принцтің балдары, машалла. Бұл дәлі ошан баласы? Бұл да ошан. 4 диш, Бұл? Бар сатыққа. Бұлар да сатыққа, Бұл да подметр оқшайды, почти ошанмен, бойы жақын. Екеуінің айырмасы бірдей. Бұл biraz башын чүйріп тұрады азыр. Қойып жүреріңіздер, бір басыншы. Қазір бұл ең чоң қошқарлар туғандар. Сатыққа қойылған. Линиясы менен. Машалла, қошқар. Метр қой қошқарлар. Машалла. Еттім. Так, басын тоқталайын. Чоң қошқарлар қаншадан болады бағалары? Бағалары 5000 доллар. 5000 доллардан, Линиясы менен. Линиясы менен. Черный принцтің балдары туғандар. Қазір кейінгілерін көрсетеміз. Кезекте клетка шығуда туғандар. Бұл қорода негізі қошқар ұрыққа көп келіп, таңдап, ар қандай бағадағы өзіне жараша бағасы бар барын. Кел таңдап көрсеңіздер болады. Екі клетканы көрсеттік. Мына бұл жақта дағы өзінше қара қошқарлар тұрады. Түріден. Келіп көрсеңіздер болады екен. Адмиралдың балдары, бұларда? Адмир, мынау үшеуі адмиралдың балдары келе атады. Қош. Сырғалары менен 3 қошқар келе атады. Қош. Az beri қара басатты ғана. Қош. 4 диш бі бұларда? Бұларда 4 диш. 4 диш қошқарлар. Адмиралдың балдары. Параметрі мен көпчілігі бір-біріне оқшаш қошқарлар. Құйрықтарды қарап алыңыздар. Жаңа біз айтқан құйрықтардан көріп отырсыздар. Тұяқтың жоғындықтары, бұттардың жоғындықтары, желкенің жоғындықтарын қарап қойыңыздар. Машалла, көз тибесін бұндай қошқарларға. Мына құрықтыққа көрдіңіздер бе? Болды, кіргізе беріңіздер. Құйрық баштарды көріп алыңыздар. Бұлар қаншалы? 2000 доллардан екен бұлар. Мынау қошқарлар 2000 доллардан. Әрбірі өзінің бағасына жараша. Туғанар, аз біз сіздерге bir 10 шақты чоң қошқарларды көрсетіп бердік. Азыр біз барын көрсеткенге уақыт жоқ. Тезірек көрсетелі. Аз Қуаныш аға менен biraz барлашалы. Негізі бұл жерде 100 000 сомдан 5000 долларға чейін қошқарлар бар екен. Жерінен келіп тұрып, содалашсаңыздар да болады. Өзіңіздер көріп тұрып, маған қошқар жақты деп. Мысалы, адмиралдың балдары, Черный принцтің балдары. Бұл жерде екелі қошқардың балдары жайғашқан, Екелі қошқар. Азыр мен қысқаша көрсетіп өтіп кете берем. Өзіңіздер қорауға келесіздер. Бұл негізі Грозный айылындағы Кашарда, сарайда жайғашқан. Тоғы тарапта емес, бұлар ылдыйда. Таласқа келіп көріп кете бересіздер. Бұлардың балалары 1,5 миллион доллардан, 100 000 сомдан.
100 миңден 1,5 миң доллардан ушулар айланасы. Карайтыңыз, могу кочкор мага жакты, мына канча десе жеке содалашасыздар өзүңүздөр. Содасы болот. Булардын содасы болот экен. Клетка өтө түрү көп. Анан чоң кочкор эмес, жашыраак кочкорлор дагы алам десе, каладагы көрсөбүз туугандар. Жашыраак кочкорлор дагы бар. Мисалы үчүн тетик чекеде жаткан кочкорлорду көрдүңүздөрбү? Өтө жакшы кочкорлор жатат. Булар деле ошондой баада го дейм, э? Булар деле ошондой. Кош. Тура экен булар. Адмирал менен Черный принцтин малдары. Кара койлорго Черный принц кошулган, сары кызыл койлорго Адмирал кошулган туугандар. Ана мен айткан кооз кочкор көрдүңүздөр, өтө жакшы экен. Койрогондар азыр бар, тартылып турат. Булар жаш кооз кочкорлор, э? Жаш кооз кочкорлор. Жүрүңүздөр. Мен эртерээк көрсөтүп өтөйүн. Мыналар да бар, чоң кочкорлор. Мына выбор көп экен туугандар. Сап сары өңдөө кочкор турат, мисалы үчүн. Могул жерде дагы мына сап сары өңдөө кочкор бар. Жаш кооз кочкорлор. Буларчы? Булар өзүбүзгө производитель алкаламыз. Кийинки жылгабы? Тек принцтин ордун база тургандар да. Принцтин ордуна ушу кочкорлор келет, кийинки жылга уруктукка. Кайсынысы жакшы болсо ошону атып алып. Күзгө буйруса туугандар, ушу кооз кочкорлор Черный принцтин ордуна даярдалат экен. Бул жакта дагы турат. Мыналар уруктукка окшойт, э? Мына кооз кочкорлор. Булар деле сатылат эми. Азыр бактан сайын өзгөрүү. Келип тандап көрөт өздөрү. Булардын баары эле сатыкта экен. Мына кочкордун зорлору бул жакта турат. Кап карага. Булар канча? Принцтин малдары, э? Булар канчаны тандатат негизи? Булар 3 миң. Мына кооз кочкорлорду караңыздар. Эң тандалмалар, э? Bunun arasında argандай var. Mına koro. Bular da ошондой бабы? Bunlar da şunday. Черный принцтин бал биркалары менен экен туугандар кулагында. Көрдүңүздөрбү? Кочкорлор. Кош. 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 Азыр мен мына клетка жаш кооз кочкорлор тандалма сатыкка деп. Эң жакшы кооз кочкорлорду азыр мен силерге көрсөтөм. Жеринен көрсөтөбүз туугандар. Тандап алса боло турган кооз кочкорлор. Кол тиштер, э? Кол тиш 2021 экен. Тиш жара эле экен булар. Маша. Черный принцтин балдары бары. Машалла. Хош. Тост тура бериңиздер, мен могул жактан өзүм бир айланам. Эч арасында брак жок. Бүт бар, өңү да таза, бойлору да таза. Бели кыска, кулагы кыскасы жок арасында. Куйруктары да таштап жибергендери жок. Же болбосо бүт бары дээрлик бөлүк куйрук, ортосунан бөлүкчөсү бар. Бул жерде брак жок экен, э? Бүт бары уруктукка жарайт. Келип тандап көрөсүздөр, кайсысы жаккан болсо сиздерге. Могу айрыкча могу капталдагы клеткалар ошондой кочкорлор экен, көпчүлүгү. Ушул жерден келип тандай бересиздер. Кочкорлор тандала турган кооз кочкорлор экен да туугандар. Машалла. Ой, сүзбөсөң. Сүзөм дейт го бул. Колго жакыныраак экен. Мен сүзүп алган этке кетип калбасын анан бул кочкор. Машалла. Бир айдап коюңуз, бир көрсөтүп коелу да. Же камай берелиби? Камай берсек да болот. Мен сүзөм деп аткан кочкор жакшы экен туугандар. Моюндары узун, бели узун. Мына бери карап келет. Мына кочкор көрүңүздөр. Моюну бели узун, кийин толуп кетет бул кочкор. Булар эмеле бөлүндү, э? Эмеле бөлүндү. Жүнү кыркылды. Жүнү кыркып, анан кийин чайтып беришти.
Бул баарын эсине кала турган эстүү кочкор болуп калат экен да бул. Баары эстеп турат мына. Ат коюп коюш керек экен, Болот кой көрсө. Ат коюп коюш керек экен. Кыскасы тандайсыздар туугандар. Коз кочкорлорду көрдүңүздөр жеринен. Булар да тандалма $3000 деди. Келип байланышасыздар. Черный принц деген кочкор. Черный принц учурда чүй деген туугандар. Биз чүйгө барганда Черный принцти жеринен көрсөтүп беребиз. Көрөсүздөр. Адмирал дагы чүйдө экен. Чүйдө Бишкекте турат экен, Бишкек тарапта. Алар дагы буюрса биз көрсөткөнгө аракет кылабыз. Кандай кочкор деп кызыгып атсаңыздар. Жаш кочкорлордон уруктук алып коюңуздар. Сиздер дагы сандан сапатка өтүңүздөр. Азыр биз сатыла турган эркектерди көрсөттүк. Эркек коз кочкорлор мына сатылат экен. Сиздер дагы сапатка өтүңүздөр. Азыр сапатка өткөндүн жакшы жагы негизи көпчүлүгү мындай болуп атат да. Элдер сапаттуу малды эттин баасы менен алгысы келип атат да. Мындайча айтканда 15-20 миң сомгочу. Мен негизи сиздерди колдойм. Эми сапаттын баасы башка, эттин баасы башка. Мына акыр аягы бар этке такалат. Мисалы, муну $2000-3000 алса, искусственный менен качырабы, же багып кочкорду жайына кармап койду бөлүп киргизип качырса дагы бир кочкорду 200-300 койго колдонсо болот да. Мисалы, көпчүлүк айтат го, кочкорду койду аралатпай, 2 метр квадрат жерге коюп, багып, күйлөгөн койду алып келип киргизип, кайра качырып 2 жолу семиртип. Ошондой кылса сиздер утасыздар туугандар. 200-300 кой, жок дегенде 100 койдон 50 эркек козун сатканда деле эт менен деле. Булар жайдарга караганда булардан түшкөн коздар жок дегенде көпчүлүк айтат 4-5 килограмм көбөт берет дейт. 4-5 килограммдан деле көп берет булар. Минималь 6 айлык кезинде 35 килограмм тегерегинде берет да. 6 айлык кезинде. Бул арашан баягы 1 жашка чейин мындай узун нерсе болуп арыктай көрүнө берет. Баягы гисарен пачкабразын болуп да кичинесинде жоон көрүнө берет. Булар 2 жашка барганда өлө толуп кетет, билесизби? Узарып, сөйөктөрү жетилип. Жаңтар 4 иш кочкорлор. Булар да ошондой болот да кийин, Ошондой болот. Булар алар деле убагында ушуларга окшогон козлор болчу. Коз кочкорун ала бериңиздер туугандар. 50 кочкорду минималды 2000 сомдон айырмасы болгондо да жөнөкөй кой менен кошкондо, эгер ошо кочкордун ордуна жөнөкөй кочкор койгонуңуздарда 2000 сомдон ар бирине этке чапканда деле коз кочкорлорун билесиздер туугандар. Тагыраак сиздер 100 койдун 50 кочкорун сатып күзүндө коз кочкорлорду. Мисалы 14 миңден этке сатып жүргөн болсоңуздар, жок дегенде 16 миңден сата баштайсыздар. Мен муну базарда өзүм деле көрүп жүрөм. Арашан менен гибрид козлар бираз этке чапканда деле жөнөкөй чарба коз кочкорлордон бир 3000, 4000, минималь 2000 сом этке айырмасы бар да. Айырмасы бар, анткени булардын сөөгү чоң болот, веси чоң болот. Ошондо 50 кочкорду 2000 сомдон эсептегенде 100 миң сом. Жок дегенде кочкордун 1 жылда жарым расходун чыгарып берет экен да. Жок дегенде. Анын ургач козлар калтат, бирок козлар уже гибрид болуп, сапаттуу болуп баштап атат да. Ушул жагын эске алышыңыздар керек туугандар. Азыр көптөр уже мындай серьезный кадамдар таштап өтүп атат. Мисалы мен жылда 4000 сомдон же күзүндө айланып келип 10 миң сомдон коз сатканым жакшыбы, же 15 миң сомдон коз сатканым жакшыбы деп өтүп атат. Сиздер да ушул жолго чакырабыз туугандар. Келиңиздер, ушул жерден тандаңыздар. Негизи сиздер быйылга тандатпапсыздар, ачыгын айтканда. Жок, быйылга тандалган жок. Эми буюрса киргиздик. Эми сатып баштайбыз буюрса. Башка жактарда уже көпчүлүгү тандалып бүттү да. Азыр мына бул короодо сиздер тандай турган коз кочкорлор бар экен. Келип көрсөңүздөр болот, тандасаңыздар болот. Байланышта болуп турат. Ургачылардан саттыкка барбы, жокпу негизи? Ургачылардан да бар, азыр аларда тартабыз, аларда көрсөтөбүз. Койбу же токтубу? Токту бар, ушулар менен жаш-жаштар 50 баш. Азыр аларды тартып көрсөтөбүз. 50 баш саттыкка токту бар. 50 баш саттыкка токту бар экен туугандар. Коз кочкорлорду көрдүңүздөр. Келип тандап алып кетсеңиздер болот экен. 1 жаштуу токтулар бар экен. Азыр көрсөтөбүз аларды. Но токтуларга келип туугандар. Бакарасында оттоп жүрөт. 50 баш токту сатылат деди. 2021 бі? 2021, 1 жаштар бар. 2021 1 жаштагы токтулар экен. Бул ошондо адмирал менен принцтин
кыздар. Urgaç toktulар, he? Kadam bir jarım. Oy, beri tosu ber kozlardı. Ayrap kaç. Onda aylanıp kalsın. Bizge qarab aydasınçı bir baş jagını görөр. Kuyruklarına söz yok. Kuyruktары жақсы бар көтерілген. Biz de salаңдан kuyruk koşmayız, koş kuyruk. Көтерілген. Yok, razresler bütele bar eken da. То есть bu yenilerde oşo bagday bütünün janakындай razres жок koylar жок okşойт дерлик. Жоқ, аны браковка кылганда аларды обязательно куйругуна карайбыз, өңүнө карайбыз, боюна карайбыз. Ушундай. Ошон менен кетет. Ошентип туруп кет. Тазаланат да. Моетте мындай айдап өтчү. Булар бул жакта кармалап азыр, э? Токтулар. Булар сатыкка деп, айылга жакынданып деп, айыл жакта карматабыз да. Дем сатыкка деп тургандар айыл жакта кармалып атыптыр. Мына көрүп атасыздар, оттуп аткан жеринен. Экстериерлер өтө жакшы, кулак баштары жайында. Булар азыр новотипный арашан да, тура мойну узун, гарбаносы. Алдыңкылардын бою өлчөдүк 85 жыл атат да. Эң алдыңкы токтулар, Эң алдыңкылардын токтулары 1 жашар. Айдап келчи бер. Мына ылдый бир созуп өткөзөсөм. Мына чекеде сары козуларды караңыздар. Бул адмиралдын кыздары да булар. Сарылар жалаң адмиралдын кыздары. Сарылар жалаң адмиралдын. Каралар Караларда деле энелери сары болушу мүмкүн, анткени буларда адмиралдын энелери бар да. Адмиралдык бар берде, гиганттык бар. Сарыларда. Быйыл точно сарылар адмиралдыкы, точно каралар черный принцке. Быйыл ошо экөө. Мисалы мынау азыр каралардын кээ бирлеринин энеси сары кой болуп калышы мүмкүн. Сары кой болуп калышы мүмкүн. Биз анткени искусственный качырып эметип атабыз да. Бул ошо жалаң эле эки эле кошкор коюлду. Адмирал менен принц коюлду да, черный принц коюлду. Бери. Булардын эми бирок көпчүлүгү эле ошо кара черный принцтики көпчүлүгү. Көпчүлүгү эле черный принцтики. Кээ бирлери аралаш болушу мүмкүн дейт. Энели кара токтулардын энеси кызыл болуп, кээ бир сарылардын энеси кара болуп калышы мүмкүн дейт. Быйылкы жана тоодо жүргөн жаш козулар 100гө 100 бөлүптүр. Адмирал Нургутуну кызыл койлорго, черный принц кара койлорго коюптур. Буюрса 99% бөлүнүптүр да, коркпайса болот экен. Машалла. Баарын искусственный кой менен алышырып коймабыз. Искусственный менен, э? Искусственный. Искусственныйга өтүш керек экен, э? Сиздер биринчилерден болупсуздар андай. Искусственный менен качырып аткан, мен билишимче. Эми качырып жүргөндөр бар чыгар, бирок 2 жылдан бери качырып атабыз да, ошондой. Мындай чоң массада качыргандар дээрлик жок да бизде. Баягы 1-2 штукту бирөөнүн уруктугун алып барып жакшы кочкор деп качырып коюшу мүмкүн. Тетиги токту. Башын көтөрүп турганбы? Булардын баары ошо принцтин кыздары да. Ушулар 85 чыгат окшойт да, мына арттагы башын көтөргөндөр. Сен бааларына жакындай берели эми. Булар тандамайбы же дүң баасы булар? Дүң баа оптом 50 баш алам десе 30 миңден да атабыз. 30 миң сомдон, э? 30 миң сомдон. Если тандап алам десе 1000 доллардан. Тандай негизи 30 миң сомдон тандасы өтө эле арзан болуп калат. Мени алып кетип калам азыр 30 миң сомдон тандаса. Болбой калат калды. Эми по сравнению чүйгө башка жактарга караганда биздин жөөлүү да, анткени бул жерде биздики количество көп. Ошо элге да карата арзаныраак баа менен эметип атабыз да. Дүң баасы 30 миң сом. Дүң баасы 30 миң сом. Мына туугандар дүң баасы 30 миң сом экен. Мен бир аралайын, көрүп алыңыздар, чочусун. Жакшылап көрүп алыңыздар. Ортодо кулады да. Баса берсин алдын көтөр. Кулак баштарына эми басканда билине баштады да сиздерге. 30 миң сомдук токтулар туугандар. Мындай токтуларды элестетип көрүңүздөрчү эми. Жакшылары көп туугандар арасында. Арзан. Ачыгын айтканда. Хош. Эми мен жака 1 айда эми. Биз эми бүгүн Кенже абабыздын ушу Арашан чарбасына келдик туугандар.
Бүгін кешке шейін ушул жакта болобуз. Бул жерде талас жергесинде. Тоого чыктык, азыр бакка келдик. Могул жакта 10 000 түк терек бак бар экен. Бактары бар экен, сарайы бар экен туугандар. Сарайларын да көрсөтөбүз. Анткени сарай курам деп жүргөндөр ошо сарайдан үлгү алсаңыздар болот. Ылдый каратып айдасын, баш жагын бир көрсүн. Булар саттыкка деп ушул жака коюлуп тур тууган. Кош. Мына баштары. Мына баш жактарын көрүп алыңыздар. Мына баш. Самдан сапатка. Сиздерде да жалаң ушундай токтулар болсо, ар бир короодо. Машалла, мына болдан да видео жыйынтайбыз. Кубанч ага бүгүн мага жакшы жардам берди. Буюрса талас жергесине дагы келебиз. Таласта качан койлор семиз болот? Кайсы мезгилде семиз болот? Бизде август, сентябрь айда ошол убактарда семиз болот. Ошол убактарда семиз болуп, ошол убактар сентябрда кочкор кошкондор бар, августта кошкондор бар. Октябрда биз обычно октябрдан баштайбыз да. Эми ал жакта кичине күн жылыганда туулсын деп кошосуздар да? Жылыганда деп октябрдан баштайбыз. Эми кандай дейсиз? Талас качан выставка өткөрмөкчү атат? Быйыл выставка талаш болуп атат. Көл талашат, түштүк, кара балта, талаш атат. Ошо августтун ичинде деп атабыз. Ниет кылып эметип атабыз. Ошо августка буюрса өткөрөбүз. Талаш жамааты даяр болсо керек, Даяр кылабыз. Майда өткөрүлө десе да өткөрүп сала берет. Бирок кочкорлор даяр эмес да. Кочкорлор, койлор дайын эмес болуп ошого жараша эле эметип атабыз да. Буюрса августка таласка выставкага даярданыңыздар туугандар. Республикалык выставка өткөрүп бересиздер, буюрса? Республикалык выставка өткөрөбүз. Республика боюнча бүт региондордон келет. Азыр таластагы кыйын жамааттардан болду, баш бирикти. Бир азыр өзүнчө талас жамааты бар, Арашановоттор. Талас жамааты, талас Арашановоттору бар. Мына туугандар, сиз биргеликте иш кылган кандай болот экен? Жеңил болот, жакшы болот. Бир жерге барып калсаң да таанышың бар, саламың түз. Бириң-бириңге маалымат алышканга да жеңил. Бул эң мен байкашым боюнча бүт эле жамааттарда жакшы сапаттуу малдын маалыматы тез келип турат, Тез келип турат. Кимде кандай мал бар, кимде кандай сатыка бар, кимде кайсы линия бар, баарыбыз бири-бирибизден кабар алып, бири-бирибизге көп бир жардамы көп да, жакшы жагы көп. Мына туугандар, бизге атат. Кой баккан сүннөт, койдо береки бар дейт. Сиздер да сандан сапат өтүңүздөр, жамаат болуңуздар, бирге иштешиңиздер. Кымбат кочкорлорду жалгыз ала албаса дагы, бир айылдын 3-4 баш ушундай кой кармаган агалар биригип кочкор алсаңыздар болот. 10 000, 5 000 долларлык кочкорлорду алып атат. Мен бир 3-4 жамаатты билем. Менин айылдаштарым мисалы 3 койчу биригип бир кочкор алды 5 000 долларга. Үчөөдө 30-40 кою бар. Ал кочкор быйыл буйруса 150 баш койду качырат. Бир адам күчү жетпесе дагы 2-3 адам качырып атат. Эми ушинтип сиздер дагы ынтымакташыңыздар. Ушундай кочкорлордон алып туруп коюңуздар туугандар. Кеп тандап. Мен эми туугандар сөздү жыйынтайын. Сизге эми эркин микрофон Кубанч ага. Не дейсиз? Бизде сатыкка токтулары да бар. Бир жашар коз кочкорлор да бар. Козулуу койлор да бар. Эми алар тартырайсак алысыраак жайылып кетиптир. 4 жашар бар, 6 жашар бар. Чоң койлор 4 тиш, 6 тиш кочкорлор да бар да. Бизде постоянно сатыкка болуп турат. Дайым эле болуп турат. Болду туугандар. Азак сиздер көп жылдан бери селекция кылып келесиздер, каны, сапаты жайында болсо керек. Баары жайында. Болду туугандар. Көрдүңүздөрбү? Сиздер да сандан сапатка, сатыкка деп чыгарылган токтулар.